Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы, ошондой эле айылдык кеңешинин төрагасы, жалпы депутаттары да бул жака келип кетишти эле. Өздөрүнүн бир топ көйгөйлөрүн айтып кетишти. Алардын катарында Кара Суу райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун Кашкар кыштак айылындагы филиалы 1960-жылы курулуп, төрөт үйү жана жугуштуу оорулар ооруканасы болуп курулган. Оорукана айылдын борборунда жайгашкандыктан жугуштуу оорулар ооруканасы райондун борборуна көчүрүлүп кеткен да. Азыркы убакта бул филиалы райондун аймагында Кашкар кыштак, Нариман, Кызыл кыштак, Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн жашоочулары онкологиялык, неврологиялык, кургак учук, жугуштуу оорулар, наркология ооруларын медициналык жактан тейлеп келет. Аларды кароого толук кандуу шарт жок болуп атат. Ошонун дагы бир көзөмөлүңүзгө алып, протоколдук тапшырма берип, ошол имараттын ремонтун бир карап берсек.